Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге ачыткысы жок, тез даярдалуучу, аябагандай даамдуу булочканын рецептин сунуштайм. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар: ун, ак май, кумшекер, бир аз быштак, кумшекердин упасы, жумуртка, ванилин жана разрыхлитель. Жасалышы дагы эң эле жөнөкөй. Бардык азыктарды аралаштырып алабыз. Алгач 3 жумуртканы чагып, 1 чымчым туз кошобуз. Ошондой эле 250 граммдай кумшекер кошулат. Эгер бир аз таттуураак болсун десеңиз, анда 300 граммдай кошсоңуз болот. Кумшекери бир аз эригенче жакшылап жумуртка менен чалып алабыз. Эми 300 грамм быштакты кошуп, вилканын же блендердин жардамы менен жакшылап эзип алабыз. Ал эми кургак азыктарды өзүнчө аралаштырып алабыз. Унга 1 чай кашык ванилин жана разрыхлительди кошуп, камырыбызга элеп салсак дагы болот. Un болжол менен 500-550 граммдай колдонулат. Бул жумуртканын көлөмүнө, ошондой эле быштакка жараша болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, колубуз менен чогултуп алсак болду. Камырды аябай жууруштун кереги жок. Өзү колго жабышкан назик камыр болгондуктан бир аз ыңгайсыз болушу мүмкүн. Ошентсе дагы un менен толтурбаганга аракет кылабыз. Ашыкча унду биз жай гана колдонсок, ошол жетиштүү болот. Камырдын астын жакшылап ундап, камырыбызды коюп, тоголок кылып жаябыз. Калыңдыгын 2-2,5 мм кылып. Канчалык камырыбыз назик, жумшак болсо, булочкаларыбыз дагы ошончолук жумшак болот. Камырдын бетине 80 грамм ак майды майлайбыз. Майды эритпестен жөн гана жумшартып алсак жакшы. Жана майыбыз канчалык даамдуу болсо, албетте булочкаларыбыз дагы ошончолук даамдуу болот. Кааласаңыз 5-6 кашык кумшекердин упасынан себелеп койсок болот. Ошондой эле какао же корица дагы колдонсок болот. Андан кийин камырды тоголоктоп, аралыгын 3-4 см кылып, кыйгачынан кесип алабыз. Аталган азыктардан болжол менен 16 булочка чыгат. Бетин сөзсүз түрдө жумуртканын сарысына 1 чай кашык сүттү кошуп, жакшылап аралаштырып, майлап чыгабыз. Жана духовканы алдын ала 180 градуска ысытып, болжол менен 30-35 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Мына ушундай сонун булочкаларыбыз даяр болот тез эле. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.